Ушул мектепте информатика мугалими болуп иштеймин. Ошол биз өзү максат айында көчүп келгенибизде 2009 көчүп келгенбиз. Ошондон бери жашап жатабыз. Андан кийин 2014 чек ара жаңжалы болуп, ушу Кыргызстан жерин талашып, Тажикстандар. Чек ара жаңжалы чыгып, дан согуш болгон ошол убакта тополоң болуп. Андан кийин 2019 болду, 16 сентябрда тополоң болуп, ошондо мага ок тийип, жарадар болуп, ошондо дагы качпай ошол жерге дагы кайтып келгенбиз биз. Аш Кыргызстан жери элибиз үчүн деп. Кай карабыз, бетте ташса ким карайт бетте бизден башка. Биз карасак эч ким келбейт буяга. Ошол негизи. Ушул мектеп жөнүндө айтып кетсеңиз, бул жапкан эле сонун мектебиң. Мектеп өзү 2011 1-мартта ачылган. 10 жыл болду мына. 10 жылдан 2 ай ашыптыр. Жаңы мектеп мына стандарт мектеп курулган. Мына акыбалын көрүп турасыздар кандай. Ыйлап жүрөт бул адамдар көрсө. Бул Тажикстан адамдарга уят да, негизи уят. Бул мусулманчылыкка туура келбейт. Бул кандай адам же коңшучулукка туура келбейт. Бул мына шу видеодан түшүп калган. Шу мына шу Тажикстан мына коңшу айылдын, калачы айылдын адамдары видеодан бардыгы турат, бардыгы тааныйт. Атыга чейин айтып берет. Ошолор келип өрттөп кетишкенде, солдаттар уже жогорттон позиция алып бетте 10-15 эле солдат бар да, олам срочниктер. Ол өзү автоматты зорго көтөрөт, автомат 5 барбы, канча бар экен. Шу жогортко чыгып кеткен бетте жогорт айылдын жогор жагын полный ээлеп, позициясын ээлеп, окопторду көйлөп, азыр көрүп келдик биз. Окопторду көйлөп, бардык нени ээлеп, бетте элдерди киргизип, мал мүлктөрүбүздү тоноп, onu sağız kelgensiп, үйүбүздү өртөп ташаптыр. Аны sağız kelgensiп, şu балдар окуп турган. Мектепти мына балдар бакчасын өртөп ташаптыр. Көрүңүздөр мына. Кыргызстандыктар. Мына дүйнө жүзү мына көрүңүздөрчү. Бул жерде эме октун издери турат да. Бул жерде солдаттар жашынганбы же? Бетте солдаттар жашынган эмес. Эч ким болгон эмес. Болбосо ham аткан. Эч ким болгон эмес. Ичиге кирип компьютерлер бар. Бардык нерсени уурдап, кийин акырда күйгүзүп кеткен аз келгенсип. Ушул неге чабуулдун максаты ушул мектеп болуп калды? Чабуул бул мурдаттан шу элди коркутуп, үркүтүп, шу аткылап качырабыз дейт. Бирок эл барган сайын бул күч алышат. Бул чек араны корuyбуз деп патриотизм сезимдер күч алып, машеттен кайта көбөйүп жатат бетте. Максат Кыргызстандын эли мына шу максаттыктар көбөйүп жатат. Азыр кайра кайтканы даярбы адамдар, биякта жашагандар? Бардыгы кайтып келди мына. Азыр бардыгы телефон аркылуу биз шаштырбай турабыз. Балдар чака, балдарды бу үйлөрдү көрсө коркучтабыз. Балдарды алып келебиз, бу үйлөр тургандан кийин алып келебиз. Бу балдар келсе эмне болот? Стресс болот да. Өмүр бою жүрөгү да так кылат. Кичинен эме болуп кеттим, толкунап кеттим.